Üydөгү коркунучтуу нерселер жөнүндө, коркунучтуу абалдар жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул коркунучтуу абалдар баарыңыздарга эмес, кээ бирлериңиздерге байкалган нерселер. Эгер үйүңүздө бирөө басып жүргөндөн, артыңыздан бирөө ээрчип жүргөндөн, же болбосо бир башка бөлмөдөн бирөөлөр сүйлөшүп аткандай, бирок эч ким жок болсо дагы, бирөө ыйлап, бирөө күлүп жүргөндөй болуп аткан болсо, же болбосо күзгүгө каранып турсаңыз, артыңыздан бирөө карап тургандай, же болбосо кээ бир буюмдар ордунан жылып кетип атса, же болбосо бир эшиктер ачылып, жабылып кетип атса, эч ким жок болсо деле, бул жин шайтандын бар экенин белгилери. Өткөндө мен бирөөнүн үйүнө барып окуп дем салып атсам, ал ооруп аткан адам айтат: "Сен окуп басып жүргөнүңдө артыңан 2 киши басып жүрдү" дейт. Бул эмненин белгиси? Ал кишинин ошондой руханий оорусу күчөп атканынын белгиси. Ал артыман басып жүргөн кишилер мага көрүнгөн жок, же болбосо үйдөгү башка кишилерге көрүнгөн жок. Ошол ооруп аткан адамга байкалды. Үйдө кээ бирлерине угулат, кээ бирлерине угулбайт. Ошол угулуп көрүп аткандар руханий оору менен жабыркаган адамдар. Эми бул нерселерден биз кантип кутулабыз? Эң биринчиден биз Аллахтан жардам сурап, Аллах Таалага баш ийип, намаз окуп, зикир кылып, Куран окуп, Кудайга толук баш ийүүгө аракет кылабыз. Жана үйдөгү жаман нерселерден арылабыз, үйдү тазалайбыз. Мисалы, сүрөттөрдү, картинкаларды, жаныбарлардын же болбосо адамдардын сүрөттөрүн үйдөн тазалайбыз. Жана ошондой эле үйдөгү крест, башка диндин жана буддисттердин кудайчаларын ошо үйдөн тазалап салабыз. Ал нерселер үйгө жин шайтандарды чакыра турган нерселер. Ушул нерселерди аткарыштык менен үйүбүздү дагы, өзүбүздү дагы тазалайбыз.